بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам синфани мин уммати иза салиху салихан нас ва иза фасаду фасадан нас ал-умара вал улама. Ümmetimдин эки бөлүк адамдары бар. Ümmetin içinde эки түрдүү адамдар оңолсо, коом ümmetin баары оңолот дейт. Al-umara жетекчилер, вал улама илимдүүлөр. Жетекчилер менен илимдүүлөр оңолсо, ümmetimдин ахвалы, турмуш оңолот дейт. وقد قيل العدل حسن ولكن في الأمراء أحسن. Danışmanlar айтаткен адилеттүүлүк жакшы нерсе. Бирок жетекчилерде адилеттүүлүк болсо андан да жакшыраак. Ас-саха хасанун, кайрымдуулук, кол ачыктык болгон, берешендик болгон жакшы. Валакин фил агния ахсан, бирок байлар берешен болсо, алардын колу ачык болсо андан да жакшыраак. Вал вар'у хасан валакин фил улама ахсан. Шектүү нерселерден сактануу жакшыраак. Илимдүүлөрдө болсо андан да жакшыраак. Вас-сабру хасан, сабырдуулук жакшы. Валакин фил фуқара ахсан, бирок колунда жок бечаралар сабырдуу болсо андан да жакшыраак. Ват-таубату хасан, лакин фиш шабаб ахсан. Тооба кылуу, күнөөнүн мойнуна асып, күнөөсүн мойнуна алып, жаратканга жалбарып тооба кылган жакшы, бирок жаштык кезинде тооба кылган андан да жакшыраак. Вал-хая хасан, лакин фин-ниса ахсан. Уяттуулук, намыстуулук жакшы, бирок аялдарда уяттуулук болсо андан да жакшы. Жараткан Аллах табарак ва таала кереметтүү Куранда мындай дейт: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ати'уллаха ва ати'ур расул ва улил амри минкум. Аллага баш ийгиле, пайгамбарга баш ийгиле, жана силердин араңардагы жетекчилериңерге, башчыларга баш ийгиле. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ла таата лил махлук фи маъсиятил халиq. Жаратканга күнөө болгон нерседе жаралганга баш ийүү жок дейт. Жаратуучуга күнөө болгон нерседе жаралган бенделерге баш ийүү жок. Эгер сени атаңбы, агаңбы, жетекчиңби паракордук кылгын, жемкордук кылгын, зына кылгын, атың өчкөр арак ичкин, же арак алып бергин, куй бергин, мында баш ийүү жок. Жетекчилерге баш ийүү бар, закон ченемдүү, шариятта адал кылынган нерселерде, күнөө болбогон нерселерде баш ийүү бар. Имам Шафи рахматуллахи бул аятта ати'уллаха ва ати'ур расул, ати'уллаха, Аллага баш ийгиле, ва ати'ур расул, пайгамбарга баш ийге, ва улил амри минкумди Имам Шафи тафсир кылган кезде улил амр би аннахум улама. Улил амрдан максат алымдар, имамдар жана ошондой эле жетекчилер дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам үммөтүмдүн эки сыныфы, эки түрү оңолсо коом оңолот, жетекчилер менен илимдүүлөр дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, Хазіреті Умар адилеттүү падиша. Аллах Тааландан разы болсын. Айяна валиян ва арада ан ямтахина. Өзүнүн коласындагы бирөөлөрдү Хазіреті Умар, Амирул Муминин, имандуулардын жетекчиси, бирөөсүнү бир бүгүнкү тилдин менен айткан кезде бир областка же бир жерге жетекчи кылып жөнөттү. Жөнөтөрдөн мурда аны сынады да мындай деди: "Маза тафал иза жаакан нас бисарикин ау бинахибин." Эгер бирөө адамдар сага падыша болуп барган кезинде могу уурлук кылды, бул мындай кыянат кылды деп жетелеп келсе эмне кыласың деди. Кала акта'юда. Уурунун колун кесип салам деди. Урматтуу мусулман бир тууган, кээ бирлер айтат шариятта гумандуулук жок дейт. Бир уурунун колун кантип эле кесип таштайт дейт. Ислам динибизде хад
эгер шарият закону менен жашаган, Курандын көрсөтүүсү менен жашаган, мисал Саудия мамлекетинде ууру 10 дирхамдан жогору уурлук кылган кезде анын колу кесилет. Бирок кесиштен мурда шариятта ар кимдин колу кесиле бербейт. Эгер ал ачкалыктан урдаган болсо, анда өкмөт, мамлекет жооп берет. Эгер ал ооруп, ал дары-дармек таппай уурлук кылган болсо, анын колу кесилбейт. Эгер ал бир муктаждык менен же кийими жок, же жылуулук нерсеси жок, муктаж болгон нерсе тамак аш урдаган кезде колу кесилбейт. Бирок үстү бүтүн болуп, курсагы ток болуп туруп, башка бирөөдүн мүлкүнө көз артып уурлук кылган кезде, уурлукту тактагандан кийин, күбөлөр менен тактагандан кийин анын колу билегиден кесилет. Кээ бирлер айтат, бул гумандуулук эмес дейт. Жараткан Аллах табарака ва таала бендени эмнеден кайтарарын, эмнеден коркорун билет. Жараткан Аллах тааланын законунда, шариятта, шарият закону менен жашаган мамлекеттерде уурунун колу кесилет. Миңдеген, миллиондогон адамдардын тынч, аман жашасын үчүн бирөөдүн колун курмандык кылган эч нерсе эмес. Эгер экинчи жолу кайталай турган болсо, анын буту кесилет. Колу кесилгенде алыстан көргөндө баары билет, паланчы итият бул келетат дейт. 5-6 колу кесилгенден кийин уурлук жок. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул падыша Хазирет Умар бирөөдү жөнөтүп атып, эгер бир ууруну адамдар сага тутуп келсе эмне кыласың десе, колун кесип салам деди. Кала изан ин жаани мин ра'йика ман хува жа'i ва атил фасату ядак. Хазирет Умар жанагы өзү дайындап жаткан адамга айтты. Сен ушинтип жооп бердиң. Эгер сага бир уурун алып келсе, колуну кесет экенсин, сен башкарган жерде, сен жетекчилик кылган областта же аймакта бир ачка адам келе турган болсо, же болбосом ишсиз адам болсо, же ооруп, ооруна дары-дармек таппай калган адам келип арызданып келсе, сенин колуңду кесем деди. Урматтуу мусулман бир тууган, бул уурлук ар бир кылмыштын башталышы эмнеден? Мен көбүнчө айтып келдим, жаштык плюс боштук барабар күнөөнүн башталышы. Балдарды иш менен алек болуш керек. Я хада инналлаха кад истахлафна ала халкихи линасудда жауатахум. Эй жигит деди, мен сени жөнөтүп жатып айтам, Аллах таала бизди бул бенделердин ачтарыны тойгосун деп бизди орун басар кылып атат, жерде халифа, жетекчи кылып атат. Кийими жокторго кийим менен камсыз кылуу үчүн жетекчи болуп жатабыз. Аларга, жумуссуздарга жумуш менен камсыз кылуу үчүн жетекчи болуп жатабыз. Эгер ошолорду аткарсак, Кудайдын астында сыйлыгыбыз бар, бир ийгиликке жетебиз. Бул колдор кесилиш үчүн эмес. Бул колдор иштеш үчүн, аракет үчүн, рызык табып үчүн, рызкын табып жеш үчүн Аллах жараткан деди. Эгер бул колдорду биз туура жолдо пайдаланбасак, туура жолго иштетпесек, алардын нафсы колдор арам жолго, туура эмес жолдорго кетет деди. Ошондуктан биз инсандарды дайым Аллах Тааладан коркуучу, Аллах жолунда өзүнүн бала чакасын, үйүн адал эмгек менен багууга, иш менен камсыз кылышыбыз керек деди. Урматтуу мусулман бир тууганым, Хазирет Умар жоопкерчиликтин кандай чегин билди. Жөн эле уурун алып келсе колумду кесем, андай кылыш эмес. Колдорду кесиш үчүн эмес, колдорду бир пайдалануу үчүн жараткан деди. Хазирет Умар падыша болгон кезде, "Ласту хайран мин ахадикум", минбарга чыгып, трибунага чыгып, ант ичүү аз эме дейсизби? Алар ант ичпейт эле. Бирок мусулмандарга биринчи халифа болгон кезде, "Мен силердин араңарда жакшыңар эмесмин. Силерден жакшыраак эмесмин. Валакиннукум асқалукум хамлан". Бирок силердин араңарда эң жүгү оор, мойнуна өтө чоң жоопкерчилик жүктөлгөн адам менмин деди. Валлахи лау ta'assarат баглатун фил Ирак лахасабани Аллах анха. Аллахга касам ичем, мен падыша болуп туруп, Хазирет Умар падыша болгон кезде Мадина Мунавварада. Мадина менен Багдадтын, Ирактын арасы канча алыс? Эгер Багдадта, Иракта бир качыр мүдүрүлүп кетсе, жолу тегиз болбостон,
Аллах менден сурайт, кантип жооп берем dedi. Адамга эмес, айванга да жооп берем dedi. Hazreti Usman үйүмдөн чыгып алыста бир кара көрүндү дейт. Саудиянын пешин намаздан кийин ушундай ысык 60 градус ал кезде кайлуула пайгамбарыбыз кыйлы фа инна шайтана ла юқал. Кичине куш уйку кылгыла, шайтан куш уйку кылбайт деп күндүз уктаганда айтат. Кайлуула деп кой сүннөт пайгамбарыбыздын. Түнкү намазга тахажжудка туруш үчүн пайгамбар күндүзү бир аз кыска уктайт эле. Адамдар ошол кезде салып жаткан кезде пайгамбар өткөн, Hazreti Usman айтат, алыстан бир кара көрүндү. Эмне экен, айван адамбы, жакындап келсем, Амирул Муминин Hazreti Umar келатыптыр дейт. Андай ыстыкта эч бир жаныбар көчөгө чыкпайт. Эмне болду Амирул Муминин, кирип салыңыз dedi. Эмне үчүн бул ыстыкта жүрөсүз dedi. Усман, мусулмандардын зекетинен, садакадан келген, мусулмандардын байтыл мал бюджетке түшкөн бир төө качып кетиптир, ошону издеп жүрөм dedi. Амирул Муминин кирип салың, мен таап келемин dedi. Жок. Кыяматта Аллах Таала менден сурайт, сенден сурабайт. Мен жоопкерчиликти мен аткарайын деп, ошол ысыкта төөнү издеп жүрөт. Жалпы мусулмандардын мүлкү. Урматтуу мусулман бир тууган, эгер ошол качырдын жолун оңдобосом, кыяматта Аллах Таала менден сураса эмне дейм? Эмне үчүн бир качыр жыгылды, же буту кырылды, же буту чыкты, сынды дегенде. Hazreti Umar кээде чыгып, өзүнүн кол астындагы инсандарды түндө да текшерет эле. Бир күн Мадинанын жолунда бара жатса, жаш эмчектеги бала көпкө чейин ыйлап жатты. Эшикке келди да, кандай жаман энесиң? Балаңды сооротпойсуңбу dedi. Кандай мээрсиз жаман энесиң? Балаңды соороткун dedi. Жанагы аял айтты, сенин ишиң эмне экен бизге dedi. Менин башымдагы түйшүк сенде болсо экен, сага эмне болду dedi. Мен dedi эмчектен чыгарып койгонмун dedi. Эмне үчүн dedi. Себеп Умар эмчектен чыкканга чейин балдарга пособия, жөлөк пул бербейт dedi. Падыша эмчектен чыккандан кийин гана жөлөк пул берет мусулмандардын байтыл малыдан. Ошондуктан эртерээк эмчектен чыгардым, жөлөк пул алалы деп dedi. Бул окуяны Hazreti Umar өзү жеткизет да мындай дейт. Ой хак я Умар. Эй Умар, ахвалыңа вай болсун. Жашооңда да ахиретте да вай деп өткүн. Канчалаган мусулмандардын балдарын жөлөк пул бербестен ачка өлтүрдүң. Ислам тарыхында, адамзат тарыхында эң биринчи төрөлгөн балага төрөлгөн күндөн баштап жөлөк пулду Hazreti Umar берип баштаган. Эй Умар, канча мусулмандардын нарестелерин жөлөк пул бербестен мындай өлтүрдүң экен, ыйлаттың экен, түнкү уйкулардын качырдың экен деп өзүнүн туура эмес кылганына ыйлап, ошол күнү түндө уктабастан чечимин кабыл алды да төрөлгөн балага төрөлгөндөн баштап анын үйүндө холодильниги барбы, телевизору барбы деген маселе жок. Жөлөк пул берилсин dedi. Фаламма салла би асхабил фажр. Hazreti Umar ошол күнү келип бамдат намазын окуду. Бамдатта Амирул Муминин имам болот. Бирок имамдын артындагы жамаат Hazreti имам кайсы сүрөнү окуган эч ким билбей калды. Себеп ал ыйлагандан өзүнүн кемчилигин мойнуна алып, аяттарды ыйлап окуп, кайсы сүрөнү окуган аркадагылар билбей калды. Андан кийин айкы Рабби хал кабилта таубати. Урматтуу мусулман бир тууган бамдатты окуду. Аллахым менин тобомду кабыл кылдыңбы dedi. Hazreti Umar күндөрдүн биринде өзүнүн жетекчилерден бирөөсү келди. Я Амирул Муминин, инна риджалан ихтасабу малан лейса лахум. Бир жетекчиси келди да адамдардан бирөөсү өзүнүн акы болбогон малды басып алыптыр, тартып алыптыр, ээлеп алыптыр. Аларды ошо элден жер басып алгандан акчаны алып койгондорду кайтарып алууга мүмкүнчүлүгүн болбой жатат. Бирок ал ошолордон жалпы мусулмандардын тиешелүү болгон мүлкүнү басып алган, ээлеп алгандардан ала албай жатам падыша болуп. Бирок бир гана тазип берсем, азап берсем, кыйнасам, бүгүнкү тил менен пытка кылсам дегенде. Ошондо кайтара алуу мүмкүнчүлүк барат экен. Эгер рухсат берсеңиз, ошолорду кичине камап, дубинка менен чабалап, алган нерселерди кайра алсам dedi.
فقال يا سبحان الله أتستأذنني في تعذيب البشر. Bendelerdi azaptauga menden ruhsat suraysınbı dedi. Allah'ın kulların azap kalıuga menden ruhsat suraysınbı. Kıyamatda Allah'ın azabından men seni saktay alamı dedi. Sen bir bendeni kıynasan, azaptasan, men kıyamatda Allah'ın azabından seni saktay alamı. Bul dünyada menin razılığım ahirette Allah Taala'nın razılığından jogorı turabı. Meni razı kılam dep Allah'ın qardan tasınbı, Allah'ın gazabıga kalgın kelebi. Eger birөө bir жерди басып алган болсо, musulmandardын мүлкүн алып койгон болсо, ага күбө алып кел. Al-bayyina деген доказательство, hujjat dalil. Fa in qamat fakhuzhum bil bayyina. Eger күбө тапсаң, анда элди жалпы элдин жери болсо, кайтарып алгын күбөлөрүн менен. Fa in lam tuqim. Eger sen күбө таппасаң, алар өздөрү мойнуна алсын. Кудайдан коркуп, мен туура эмес иш кылдым эле, могу менин мүлкүм эмес, мага арам болгон, туура эмес болгон нерсени алдым деп, мойнуна алып Кудайдан коюп кайтарып берсин. Эгер ага болбосо, касам ичиргин. Аллахнын аты менен касам ичип, могу мен үчүн, бала чакам үчүн халал, мен өз чекетериммен тапканмын, меники деп ант ичсе, анттан кийин жөн койгон деди. Бошотуп бер. Аллах Таалага касам ичкенден кийин Кудай Тааланын астыга барганда өздөрү жооп берет. Hazreti Umar урматтуу мусулман бир тууган өзүнүн кол астындагыларга эч качан эшигиңди жаап койбо. Бейбечаралар муктаждар келген кезде сага кире албастан кыйналбасын, эшигиң дайым ачык болсун. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул падыша Hazreti Umar кандай адилеттүү. Туфия Сайидна Сиддиқ, Hazreti Абу Бакыр Сиддиқ каза болгон кезде алха хутбатал хилафа, өзүнүн биринчи падышалык кайрылуусун элге жолдогон кезде бул хутбатыл арш деп коет, ошо такка отурган кайрылуусу дейт. Факала фихи айюхан нас, мындай деди: о инсандар, кунту хадима расулиллах, пайгамбардын кызматкери элем деди Hazreti Umar. Ватуфия анни ва хуа анни радин, пайгамбар өтүп кетти, менден разы болуп өттү. Алхамдулиллах, Кудайга шүгүр, пайгамбарга дайым кызматта бекем болдум, динде бекем болдум, менден разы болуп өттү. Мына бүгүн Hazreti Абу Бакырды өттү. Абу Бакырга да кызматкер болдум, Абу Бакыр да менден разы болуп өттү. Абу Бакырдын колундагы уланган кылыч эдем, акыйкат жолунда. Ал менден разы болду, алхамдулиллах, буга мактоо айтамын. Бүгүн эми жумуш, милдет менин мойнума жүктөлдү. Билип койгула, о мусулмандар, о инсандар, бир гана мусулмандарга эмес, о инсандар, бул өтө оор жүк менин мойнума жүктөлдү. Иннама такуна аля хил маъсия вал фужур. Мен өтө билесиңер, айбаттуу күчтүүмүн. Күчүм мен үчүн эң араңарда күчсүз, мен үчүн эң күчтүү. Күчсүздүн акын күчтүүлөрдөн алып берем. Эң күчтүүлөр мен үчүн эң күчсүз эч ким эмес. Анан да акын бейбечаралык алып берем. Менин айбаттуулугум күнөөкөрлөргө, бузукуларга, туура эмес жолдон чыккандарга. Ал эми Кудайдан корккон намыстуулар, аларга мен жүзүмдү жерге коюп, бетимди бастырууга даярмын деди. Кудайдан корккон таквадар инсандарга жүзүмдү коюп, бетимден бастырууга даярмын деди. Урматтуу мусулман бир тууган, буларда бири-бирине болгон ушундай сый урмат. Абу Бакыр Сиддиқ өткөн кезде минбарды билесиздер, бир канча тепкич. Hazreti Umar халифа болгон кезде Абу Бакыр чыккан, тепкичке чыккан жок, бир тепкич ылдыйда болду дайым. Кантип мен өзүмдөн улуу болгон, пайгамбардын биринчи халифасы болгон, пайгамбардын эң сүйүктүү Абу Бакыр турган жерге мен турбайм деп дайым бир тепкич ылдыйда турат эле. Урматтуу мусулман бир тууган, күндөрдүн биринде бир адам келди да, кечинде түнү келип калыптыр да, Hazreti Umardын эшигин такылдатып кирүүгө, өзүнүн жетекси жөнөткөн бир нерсени Hazreti Umarга алып барып берүүдөн ойлонду да, таң аткыча күтөйүн деп мечитке келди. Мечитке келсе, бир адам намаз окуп атты, узун намаз. Намазда саждада ыйлап дуа кылып жатты. Rabbi hal qabilta tawbati fa uhanni nafsi. Ey Rabbim, тобомду кабыл кылдыңбы?
мен өзімді өзім нафсымды құттықтайын. Же қабыл қылбасаң, нафсыма көңіл айтайын. Дуаларда ушинтип жалбарып Кудай Тааладан сурап атты. Аллахым, мен сен буйрugандай кызматты аткарып, күнөөлөрүмдү тобо кылсам, кабыл кылган болсоң, өзүмдүн нафсымды куттуктайын. Эгер тобомду кабыл кылган болбосоң, өзүмө бир көңүл айтайын. Эмне кылайын Аллахым, кабыл кылдыңбы деп дуа кылып жаткан кезде, жанагы келген адам, сиз кимсиз деди. Кала я амирил муъминин, мен Хазрети Умармын деди. Амирил муъминин деген жок, мен Умармын деди. Анда келген адам, амирил муъминин, уктабайсызбы түнү деди. Анда, эгер түнү уктасам, Аллах Тааланын астындагы милдетимди толук аткарбай койгон болом. Күндүз уктасам, Аллах Таала мойнума жүктөгөн элдин милдетин аткарган болбой калам. Түнү Аллах менен, күндүзү бенделердин акы менен. Урматтуу мусулмандар, Хазрети Умар адамдар менен бамдат намазды окугандан кийин жанагы адамды үйүнө чакырып келди. Сырттан келген конокту келип, күй аялына бир нерсе барбы, үйдө эмне бар, конокко бир нерсе бер деди. Үйдө туз менен кур нандан башка эч нерсе жок экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам экинчи халифасы. Үйүндө туз жана кур нан, башка эч нерсе жок. Башка эч нерсе жок, бу жок. Могу мен алып келген сизге белек, биздин падышабыз жөнөттү деди. Ал өзүнчө бүгүнкү бая таттуу тамак экен. Ал кезде Кудай билет торт болгонбу, башка болгонбу? Ошол өзүнүн заманынын эң даамдуу, таттуу бир тамак алып келген экен. Хазрети Умар бир лукманы алып жутуп жутпастан, силер падыша, силердин жетекчиңер бийлик кылган жерде бардык элдер ушуну жейби? Деди, жок. Амирил муъминин, бул өзгөчө. Бул жетекчилердин, падышалардын тамагы деди. Сөмөйүн салып, кусуп чыгарды дагы. Жетим жесирлер, бечаралар жебеген тамакты мен эч качан жебеймин деди. Хазрети Умар көп тамак жебегендиктен, эт, май жебегендиктен курсагы кыйкылдап, кыргырап калыптыр. Курсагына кайрылып сауити аблам ту сауити. Үн чыгарсаң да, үн чыгарбасаң курсагына айтат. Үн чыгарсаң да, чыгарбасаң да, менин кол астымдагы бардык бечаралар, жетим жесирлер эт жегенин билгенден кийин жейсин. Качан кол астында адамдар жейт, ошол кезде гана жейсин дейт экен. Күндөрдүн биринде Хазрети Умар жолдо келе жатса, ойноп жаткан бир жаш балдар, бир топ жаш балдар бар экен, балагатка жете элек. Бир тобу качты дагы, бир бала жолдо ортодо кала берди. Хазрети Умар ушундай айбаттуу эле, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Умар бир өрөөн менен жүрсө, Хазрети Умар жүргөн жолдо өрөөндө шайтан, жиндер башка жака качып кетчү экен. Хазрети Умар ушундай айбаттуу адам болгон. Бирок Хазрети Умар келе жаткан кезде жаш балдар да коркуп качып кетти да, бирөөсү эч жака жылган жок. Хазрети Умар келип, эмне үчүн тең курларың менен качкан жоксуң деди. Жаш бала карап туруп, я амирил муъминин, эй имандуулардын жетекчиси, ласту залиман фа ахша зулмак. Мен залым эмесмин. Сенин зулумуңнан коркуп кача тургандай. Мен залым эмесмин, бирөөдүн укугун тепсебеймин, бирөөдүн канын төкпөймүн, бирөөдүн акын жебеймин, сенин да зулумуңнан качуу үчүн. Валасту музниман фа ахша иқабак. Мен күнөөкөр эмесмин. Сен мени бир азапка же бир тартипке чакырууң үчүн эмне үчүн качайын? Жол кенен бемалал өтө бересиз деди, баарыбызга жетет деди. Урматтуу мусулман бир тууган, бул жаш баланын сөзү ар бир мамлекеттеги же ар бир жетекчиликке бир ийгиликтин жолун сызып койду. Ал деген сөз ласту залиман фа ахша зулмак. Мен залым эмесмин, сенин зулумуңнан корко тургандай. Зулум кылбагын, эч кимдин акын жебе, бирөөгө күчүң көрсөтпө, анда сен да эч кимден коркпойсуң. Валасту музниман фа ахша иқабак. Мен күнөөкөр эмесмин, кылмыштуу эмесмин, сенден кача тургандай. Кылмышың болбосо, кенен жүрөсүң, кенен уктайсың. Бирөөдөн качарыңа эч эме жок. Ошондуктан ар бир мамлекетте янбаган ятмаиннал бари, таза адам, кылмышсыз адам аман тынчтыкта жашаш керек. Ар бир мамлекетте күнөөкөр, кылмышкер ал коркуш керек.